Maksat ailemiz 1997 yıl tüzülgön. Oşondan beri kança bizde köygöylerimiz çoğun ede. Taza su meselesiga, yol meselesiga, jarıktantırış meseleleri bardı. Mekteplerimiz, köçelerimizde, magistral yollarımızda piyada yürüyüşü yollar yok edi. Oşolon bardıkları mana şu prezidentimizden köngül burup jankörlük kılganlarının esevden Sadır Japarovga çoğun rahmet aytабыз. Türkiye eli de esen aman bolsunlar, prezidentler de sağ salamat bolsunlar. Mana hazır asfaltlar boldu. Taza sular geldi. Mana jarıktantırış, mana köçebizde stalbalardan, jelezobetон stalbalardan tikalanıp jarıktandırışlar kirildi. Salmasınlar ballar. Azamatlar oturma. Yaxşı hesap geldiler mi? Sebebi günde sizlerdi körgöndün uğanıştı. Bugünkü sağımız жақшы маңайда өтүшү үчүн гана бири-бирибизге карап жылмайып коелучу. Ой азаматтар. Biz ekranında okulan ayrım-ayrımında tuguşlar деп аталат. Tuguşlarda biz айтабыз жана угабыз. Мына бүгүнкү күндө Баткен областы үчүн айрыкча максат эли үчүн чоң бир жыйынтыктуу жакшы иш болуп атат. Албуттуу айтайын дегенибиз, Баткен областында Максат айылында мына өртөнүп кеткен мектеп имаратыбыз толук калыбына келди. Окуучулар кайрадан билим уясына кирип, өз билимдерин алып жатышат. Андан сырткары анын жанында бала бакча дагы курулуп бүтөйүн деп калды. Анын дагы курулуш иштери быйылкы окуу жылында бүтүрүүчүлөр үчүн босого балды 110дон 90 балга түшүрүп, Баткен эли үчүн бир жакшы иш болду. Окуучулардын быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн 57 окуучу, быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн 57 окуучу аскердик лицейге кирип билим алып жатышат. Алардын бирөөсү мына ушул Максат айылынын тургуну, Максат айылынын окуучусу. Мындан сырткары ар бир кыргыз эли биз үчүн толкунданып биз менен бирге болду. Мына ушул учурдан пайдаланып жалпы кыргыз элине, жетекчилерге, урматтуу президентибизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө Максат айылы шаарчага айланып калды. Prezidentimiz ишенип, дайындаган жетекчилерибиз өздөрүнүн ишин так аткарды. Бизди колдоп, шаарыбызды түптөп, мурдагы абалдан дагы өтө жакшы кылып, мана азыр үйүбүздө кирип жашап атабыз. Таза суу чыккан, бүт бардык условиясы бар. Алдыга! Çık, kara! Maksat ayında burada çangdуу жер болчу эди, футбол ойнойт деген жерде. Азыр мына жаңы поле куруп берди. Четте күндө футбол ойнойбуз. Кудай буйруса футболист болом, Maksat айылымды таныттым. Kudayga şükür mına kүйгөн үйлөрүбүздүн жайга заманбап үйлөр салынып атат. Кыргыз эли журтубузга, президентибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эч ким башыга салбасын андай күндү ушул жерде жашаган адам катары айтабыз. Кудайга шүгүр,
мына үйлөрүбүз салынып ичиге кирип жашап жатабыз. Эли журтубуз жардам берди. Балдарыбызды эс алдыруу пансионаттарга алып барышып эс алдырып келди. Анан окуу куралдары, кийим кече бардык жагынан камсыз кылып атат. Өзүбүздү дагы ысык көлдөргө, Мамакеевтерге, ушул санаторияларга алып барышып эс алдырып келди. Рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз ушу жардам көрсөткөн эл журттарыбызга, өкмөт башчыларыбызга. Бардыгы күнү түн дебей ушул жерде жатып, иштеп, бизди мына 3-4 айдын ичинде үйлөрдү бүтүрүп, ичиге киргизип бизди койду. Максат айыл түптөлгөндөн бери ушул жерде жашайм. 5 балам бар, 4 кыз, 1 уулум бар. Ошо жылда быйылкы жылы бизге күтүлбөгөн бир окуя болду. 29 апрелде ушундай коңшу республика менен эме болуп үйүбүз күйүп кетти. Мынантип азыр президентибиз бар, мамлекетибиз бар, элдер жалпы эле кыргыз элибиз бар экен. Кудайга шүгүр, мынантип үйүбүз бүтүп кубанып отурабыз. Мен мындай үйгө кирем деп ойлогом жок да, үйүм күйгөндөн кийин. Бирок президентке рахмат, жалпы эле кыргыз элиге рахмат, таазим кылам бардыгыга. Ушунчалык үй салып, бизди 4 айдын ичинде ушунчалык бардык эмелери бар үйгө киргизип койгон үчүн. Ушундай эле губернатор немелер баш болуп, мындай окуядан кийин уулум Суворовский лицейге окууга кирип кетти. Өзү негизи уулумдун кызыгуусу бар эле, ошондой военный болуп чек араны тосконго чек арачы болом деп күтүүсүздөн эле ушундай губернатордун жардамы менен 1 жуманын ичинде документти даярдап тапшырып, Кудайга шүгүр азыр өтүп окуп атат. Мен анын сүрөттөрүн көрүп сыймыктанам. Кыргыз элиме, жалпы эле Кыргызстанга жарагы тиет деген үмүттөмүн. Уул кыздарымдын бардыгын эле кыргыз элиге жардам тийсе деген үмүттөмүн. Ошол менин сыймыгым болот. Мынантип бизден кабар алган, жалпы эле бизден кабар алган туугандарга, журналисттерге өмүрү узун болсун, бардыгынын ата-энеси менен, балдары менен мындан кийин мындай кайгыршалуу окуялар болбосун. Биз эч качан андай эмелерди каалабайбыз. Бардыгыңыздарга рахмат. Кыргыз мамлекети башынан кыйын күн кечирип жатканда эбегейсиз жардам көрсөткөн боордош Түрк элине жана Түркия мамлекетинин президенти Режеп Тайып Эрдоганга жалпы кыргыз элинин атынан, сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн жеке атымдан терең ыраазычылык билдирип рахмат айтамын. Жаңы үйүңүздөр кут алып келген ынтымактын үйү болсун. Бул үйлөрдө кыргыз эл үчүн, кыргыз мамлекет үчүн ак кызмат кылган патриот уул кыздар тарбияланып чыксын.